Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Google формада түзүлгөн тест боюнча окуучулар кантип иштешет, ошол ссылка аркылуу кирип тестти кантип тапшыруу боюнча болмокчу. Ал үчүн WhatsApp'ка киребиз. WhatsApp'ка кирсек, Google формадан тест түзүлүп, ушундай ссылка келген болсо, ошол тестке кирүү үчүн ушул ссылканы басабыз. Ушул ссылканы басканыбызда төмөнкүдөй бет ачылат. Мына жүктөлүп атат. Ушундай болуп жүктөлөт. Жүктөлгөндөн кийин бул жерде математика тест деп турат. Тестти 7 май саат 11:00 чейин тапшырсаңар болот деп турат. Ушундай кылып ссылканы басканыбызда ушундай болуп ачылат. Бул жерде окуучунун аты жөнү деп турат. Обязательный вопрос экен. Демек, окуучунун аты жөнү дегенде жылдызча турат. Сөзсүз түрдө ушул жерди толтуруу керек экен. Ушул жерге аты жөнүн жазат. Окуган классы дейт. Окуган классын сөзсүз түрдө жазат бул жерге. Андан кийин далее дегенди басса, кийинки суроолор бөлүмүнө өтөт. Анда эмесе бул жерге сөзсүз түрдө жазалы. Окуучунун аты жөнүн мисалы Асанов деп жаза турган болсок, андан кийин бул жерге окуган классын жаза турган болсок, мисалы 10 класс деп койсок, андан кийин бул жерден далее деген бассак, суроолор бөлүмүнө өттү. Бул жерде амалдарды аткаргыла дейт биринчиде. Мисалы бул жерде бул суроого 1 балл бериптир. Ошол суроонун тушунда 1 балл деп турат. Демек, биз туура жооп берсек 1 балл алат экенбиз. Бул жерде туура жооп -3, ошол -3'тү белгилейбиз. Андан кийин экинчи суроо алгебралык теңдеменин аныктамасын айтып бергиле дептир. Бул жерде биз мой ответ деп турат. Өзүбүздүн жообубузду жазышыбыз керек экен. Бул жерди басабыз. Бассак курсор пайда болот. Бул жерге өзүбүздүн жообубузду жазабыз. Мисалы теңдемеде белгисизге карата кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү, даражага көтөрүү, жана тамыр чыгаруу амалдары гана катышса, анда мындай теңдемелер алгебралык теңдемелер деп аталат. Ушундай кылып окуучулар өздөрүнүн жообун жазышат бул жака. Андан кийин 3-чү суроо 2 + 4/1 дейт. Бул жерде бул суроого 2 балл берилиптир. Мына бул жерден демек, мына жооптордун тушунда 4 бурчтуктар турат. 4 бурчтук турса, демек бул суроодо бир канча жообу туура болушу мүмкүн. Мисалы 2-ни 4/1-ге көбөйтсөк 2-ден 1 чыгат. 2-ден 1-ди ондук бөлчөк түрүндө жаза турган болсок 0,5. Демек, 2 жообу туура экен, белгиледик. Андан кийин 3-чү суроодо теңдемени чыгаргыла дептир. Бул жерде добавить файл деп турат. Демек, бул теңдемени баракка чыгарып туруп, сүрөткө тартып, бул жака файл түрүндө жүктөйт экенбиз.
Ал үчүн добавить файл дегенди басабыз. Добавить файл дегенди басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерде мисалы мой диск дегенди тандай турган болсок, бул жерде мой дисктен жүктөсөк болот. Мына бул жакта мына Google дисктеги файлдарыбыздан жүктөсөк болот. Бул жерде выбранные дегенди баса турган болсок, алдын ала тандалган файлдардан жүктөсөк болот. Загрузка дегенди тандап туруп, бул жактан загрузка дегенди тандап туруп, сүрөткө тартып туруп киргизсек болот. Чыгарган мисалдарыбызды, мисалы, бул жерден выбрать файл на устройство дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден камера дегенди басабыз. Камера дегенди бассак, телефондун камерасы ишке кирет. Мына иштеген, аткарган ишибизди сүрөткө тартабыз. Сүрөткө тартсак ушундай болот. Бул жерден окей дегенди басабыз. Окей дегенди бассак, бул жака жүктөлдү. Мына бул жерге жүктөлдү. Андан кийин дагы сүрөткө тартып, дагы файл жүктөй турган болсок, добавить другие файлы дегенди басып, дагы файл жүктөсөк болот. Андан кийин бул жерден загрузить дегенди басабыз. Загрузить дегенди бассак, мына бул файлды бул жака жүктөп атат. Ушул жолчо толгонго чейин күтүп турабыз. Жүктөлүп атат. Бул жерде жүктөлүп атат, бул жакта дагы жүктөлүп атат. Ушул жолчолор толгонго чейин күтөбүз. Жүктөлүп атат. Бул жака сүрөт кылып жүктөсөк да болот, видео формат түрүндө жүктөсөк болот, аудио формат түрүндө жүктөсөк болот. Мына биздин файл бул жака жүктөлдү. Андан кийинки суроого өтөбүз. Кийинки сурообуз: суроолордун негизинде өтүлгөн темалар канчалык деңгээлде эсиңерге түштү дейт. Демек, бул өзүбүздүн эске тутуубузду өзүбүз баалашыбыз керек экен. Бул жерден өзүбүз каалаган шкаланы белгилеп койсок болот. Мисалы, эске тутуу бардыгы эсибизге түшкөн болсо, анда 5 дегенди белгилеп койсок болот. Бир аз бар толук эмес эске түшкөн болсо 4 дегенди белгилеп койсок болот. Ушул жерден өзүбүз эске тутуубуз боюнча белгилейбиз. Андан кийин бул жерден отправить дегенди басабыз. Отправить дегенди бассак, төмөнкүдөй бет ачылат. Мына бул жерден өзүбүздүн алган балыбызды көрүү үчүн посмотреть баллы дегенди бассак, 3 балл. Жанагы бул жерде жооп бергендер туура эмес жооп бергендерибизди бирок көрө албайбыз. Биз ушундай мүмкүнчүлүктү алып койгонбуз. Бардыгы болуп бул жерде 3 балл алыппыз. Биз жанагы ооз 2 жооп берген суроолорубузду аны мугалим өзү ой пикирибизди окуп көрүп туруп баалайт. Ушундай кылып окуучулар тест тапшырышат.